Замандаштар, бул биздин клиника. Бейтаптарды тозо турган клиника. Ал эми бул трансформатор. Жарык бере турган, электр жарыгын бере турган биздин клиниканын жүрөгү. Ал эми имиш бар, кыш келет, отключение деп коет, кес-кесте өчүп калат. Бул өчүп калса, жүрөк токтоду деген суроо туулат. Ушуга ичине кыстырма. Жүрөк. Бул жарык боло турган болсо, биз буну ойлонуштуруп, мынакей бүгүн бүтүп, орноштуруп бүттүк, туташтырып булдук. Бул генератор. Мындайча айтканда, солярка менен жүрө турган, моундай электр жарыгын бере турган 50 киловаттык ушундай генераторду койдурдук. Анткени коркунуч бар, свет өчүп калат, операция жүрөт, обрезание, сүннөткө отургузуу деген өтө көп жүрөт. Ошолорго өтө биз кылдаттык, даярдык болушубуз керек. Андыктан жарык бул дүйнөнүн жарыгы жана энергия бул иш. Ал эми кышында катуу суукта бул жанагы жылыткыч эмне болот. Бизде катуу жылыткыч бар, көмүр менен жага турган, ал жагынан да кам көргөнбүз. Бул тууралуу биз албетте барып келели, биздин базада кандай көмүр и канчадан экенинен. Assalamu alaikum. Биз көмүр алганы келдик эле. Бу жерде канчадан көмүрлөр? Кара кечелеби? Канчадан? 5,5. Быйыл кандай анан прогноз боюнча көмүр мындан да кымбаттайт деген барбы, имиш же жокпу? Имиш деле жок, кымбаттабай эле канчадан бери ушундай сатып атат. Бирок кар жагында кыргыздар күч келгенде чуркайбыз да. Жанагы суук болгондо эле билинбес анын алдын алып. Ошондо көтөрүлүп кетет да, баягы. Мүмкүн да. Айтыш кыйын. Талап келгенде. Өзү ушундай да, талап биз күч келгенде ошондо очередь болуп эле кымбаттап баштайт да. Баганы жактан биз көтөрбөйбүз да, баганы жактан көтөрүп алып келишет. Алып келгендер кымбат алып келет. Ошондон баа көтөрүлөт. Кара кеченин көмүрдүн баасы мынакей 5,5, ушунун тегерегинде 6,000 чейин сатып атат. Тоннасы мынакей бу жерден түшүрүшүп атат. Мынакей көрүп атасыңар, бул жерден таразага тартып алып чыгып атат. Тетияктан кассасына төлөп атат. Иш жүрүп атат. Азыр көмүр кенен дейт. Көмүр кенен, кезек жок, очередь жок. Клиникама көмүр камдаганы келдим. Мындайча айтканда, жылуулукка азыртан кам көрүүнү көрдүм. Мынакей келсем, бул көмүр база Бишкектеги. Кара кече бар экен, ушу 5,5 сомдун тегерегине соода кылып алса болот экен. Азыр кезек, очередь жок, кенен. Мындайча айтканда, каалаган көмүрүңдү аласың 5,5 бүгүнкү күнү мен айтат элем, азыр тетиякта акчам жок дегендер, акчасы жок дегендер, сындар айтып отургандыр, а сенин акчаң бар экен. Сага күч келгенде, сага суук келгенде, кар түшкөндө мындан кымбат алып тур, еще да кезекке турасың. Ошондуктан мен айтарым, мынакей бейтаптарга мен бир 10 тоннанын тегерегинде каптап туруп алып кеткен жатам. Жылуулукка кам көргөнүбүз, бул ден соолукка кам көргөнүбүз. Üşüбешибиз керек, üşүсөк оору, өзгөчө балдарга жаман кесепети тиет. Андыктан кам көрөлү. Ассаламу алейкум.